Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Чүй облусунун Кемин районуна келдик. Бул короого биз 3-чү жолу келип жатабыз. Жыл сайын келип аттык элек. Быйылкы 2024-жылга сентябрь айына дагы келдик. Бул кимдин корообу десеңиздер, Кеминде биздин Шамил деген байкелер бар жана бир туугандары мына ушул жерде чоң кой чарбасын түзүп, сиздер көрүп жүрөсүздөр, дайым эле ушул жерден 200дөн ашуун койлору бар. Жыл сайын коз-кочкорлоруну, козуларыны сатыкка коет. Азыр быйыл дагы сиздерге чагылдыруу үчүн келдик. Жайлоодон түшүп, койлору мындай жүнү кыркылып аткан мезгил экен. Шамил байке берип өтөбүз. Шамил байке менен бир тааныштырайын дагы, сатыла турган көп нерсеси бар экен, андан кийин толук чарбасын тааныштырабыз. Шамил мырза өзү бул жакта. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр, рахмат. Кандай жакшы, өзүңөр аман эсен келип алдыңарбы? Биз келдик, жыл сайын эле келип турабыз корооңузга. Быйылкы жылы дагы корооңузга уже 3-4 жолу келдим окшойт, негизи. Бул 3-4-чү жолу болуп калды. Шамил байке, сизди көп эле тааныштырганбыз. Илгертен чоң атабыз багып, атабыз койтуп, атабыз кызыл койду көбөйтөм, бизге өттү бир туугандарга деп, Ошондой. Эми Шамил байке башында ушинтип айткан интервьюларда. Анан могул жак мына атасынын жыйган койлору экен, кызылга айландырып. Негизи кой багышты биринчи чоң атасы баштаган экен байке. Анан сиздин атаңыз көбүрөөк басым жасаган, кызыл койго? Ошол атабыз көбүрөөк аракет кылып ошол түптөп берген ушул жагын. Азыр канча баш кой бар шем? Азыр бул жакта быйылкы жылга кочкорго коюла турган 200 баш кой бар. Жүндөрү кыркылган. Негизи 95% кызыл өңдүү, Мына жайлоодон келген. Жакшылап карасаңыздар, көптүн ичинде билинбеген жакшы мондай токтулар бар экен, Шамил байке, бүгүнкү күндө азыр жайлоодон качан түштүңүздөр? Сиздер негизи жай кышы мына ушул жайытта, анан күзүндө, жазында, кышында жайытта, жайында жайлоого кетесиздер, Жайкысын жайлоодо, кышкысын, күзгүсүн ушул аңызда болот да. Адырда. Кеминде жана чоң контейнер туралган го, жана боомго кирип кетип атканда. Мына тетиги жак контейнер туугандар. Ошонун артында ушундай чоң чарбасы уюштурулган. Жайык кышы койлор талаадан оттоп, талаадан тоет. Ушул жакта төлдөйт. Айта кетчү нерсе, биз Шамил байкеден быйыл козулар сатып алганбыз. Аябай сонун болуп чоңойгон. Кайсы кочкордун кыздары болчу, Шамил байке? Блондиндин неберелери болот. Ал жерде широкийдики бар, шарпейдики бар. Үч кочкор неберелери. Эми быйылкы жылга коз-кочкорлор сатылып эле экен. Азыр эми жайлоодон түшүп алар дагы жүнү кыркылып, коз-кочкорлор даяр. Ошолорду да алсаңыздар болот. Койлор тууралуу бир аз маалымат бердик. Анан негизи койлоруңуздардын да линиядан бир айтып коюң. Мурда кандай кочкорлор, кимден алып коюп жүргөнсүздөр? Мурда эң биринчи баштаганда ошол Миланфандан Мурат байкеден алып бир кочкор койгон элек. Ошол кочкордон да жакшы результат болгон. Андан кийин Кара Балта Атайдын короосунан Кеша деген кочкордун козуларын алып келип койгонбуз. Кочкордон жакшы болду. Анан ошол Кешанын кыздарына Тимур байкеден алып ошол широкийдин баласын. Андан кийин Шарпейдин Андан кийин ошол Шарпейдики, анан Блондиндики кошту. Быйыл Блондин менен ошол Шарпейдин неберелери 2 тиш болду, аларга быйыл кочкорго коебуз. Ошондо келе жаткан кышта төл алсаңыздар, эң көп кайсы линиядагы койлордон төл аласыздар? В основном Широкий менен Блондиндик болот. Основной сатылганы күзгү маал болот да, жайлоодон түшкөндөн кийин. Мисалы отбраковка кыласыздар, кээ бирлер мисалы арзаныраак вложение кылам, бууру же кара же картайып калган койлор болсо деле мен 1-2 төлдөтүп алам, анан этке сатып жиберем дегендер болот да эми. Баягы кочкорго коердун астында бир сыйра баягы дарыларын берип, уколдорун сайып аткан убакта бир сыйра койлорду карап, ошол малда сорттойбуз. Ошол малдан анан сатыла тургандар билинет да. Могул жакта болсо жаш ургач козулар кирип көрөбүзбү? Могул жакта клеткаларда өзүнчө кармалат экен. Корооңуз менен бир четтен тааныштыра бериңиз. Анан сатыла турганы эркектер, Асыл сатыла тургандар эркектер, ургачтардан. Могул жакта жаш ургач козулар бар. Булар деле менимче булардан да отбраковка болот, Шамил? Булардан да болот, Ары бери жакка кууң, ары жактан келип туруп. Мына жаш ургач козулар. Булар баягы усиленный корм жеген эмес, Булар да жайлоодо. Азыр жайлоодон кой менен чогуу түштү. Болду. Бул жактан примерно бир 10дон
бөлөт окшойсуз дагы. Бир 10-15 баш бөлүнүп калат да бияк. Шеф терти козун тутуңчу. Эң көп блондин. Основной биякта көбүрөөк иштеген блондиндики да. Болду, эң көп блондин. Бир 7-8 коз саттыңыз, 8 коз сатылды. Машалла. Мына ургач козлар көптүн ичинен көрүнбөйт да, мончу чыкса бир сон эле козлар. Блондиндин внучкалары. Но да соң коз экен, Булар эмне линия болду экен? Бул шарпейт. Шарпей? Шарпейдики негизи ургачылар жакшы берди да. Жана биз алган былтыр токту да шарпей болду, Токту кетти эле го. Жок, Былтыр коз убагында келип, күчтө бир карап койгон элем, бою чоң коз, Жазда кетти эле го. Негедир сиздикиде мына шарпейдин козулары, шарпейдин баласы бар да бул жакта. Бойлору бийик, мындай сөөгү чоң болот, Сөөктүү болот да, бойлуу болот ошо. Бул шарпейден бул да. Бул блондин баласынан. Машалла. Көрүп калсак, чукуру менен таанышып. Жакшылары жакшы баада сатылган байкелер. Бул жак эми ремонтный молодняк болуп алынып калынат экен, ичинен дагы бөлүнөт буйруса. Буйруса дагы бөлүнөт бул тараптан. Шамил байкениnkinin койлорун мага жакканы жүн кышында пух баспайт мында. Кышта келсеңиздер чындап. Мындай азыр жүнү жаңкыртканда билинбейт. Кышында келсеңиздер сары өңдүү болот көпчүлүгү. Анан пух баспай жүндүн тазалыгы, анан куйругу жакшы. Мага куйруктары аябай жагат. Нагыз чарба да. Куйруктары дайым тик мындай. Аккан куйрук жок го сиздерде? Жок. Койлордо аккан куйрук жок. Козулардан деле аккан куйрук могу эркек тарапка өткөндө көбүрөөк билинет да, ошол жактан карайбызга. Бул шарпей, Шарпей. Внучка шарпей деп. Болду, кой берейик. Буйруса Шамил байкенин коз кочкорлорун көрүп коюңуздар. Өзү айдап чыгып атат. Аябай коз кочкору көп экен. Эми танда майда сатылат, дүң да сатылат. Ар бир коздун өзүнүн баасы бар. Дүңдүн өзүнүн баасы бар. Мыктылардын мыктыдай баасы бар. Мындайрактар мындайраак баасы бар. Айтор мына эркек козулар бүгүнкү күндө сатыкка чыгып атат. Мына Шамил байкенин козулары. Булар деле ошол эле да тура. Булардын аталары кандай болуп калат ошондо? Булардын аталары жана эле 3 кочкор болот. Широкийдики, Шарпейдики, блондиндики. 3 кочкор. 3 кочкордун козулары. Тандамай да бар бул жакта. Мисалы мондай карбонсуйларды бар, тандамай. Эми кайсынысы көңүлүнө жаккан болсо ошого жараша соода боло берет. Кайра айдаңыздарчы бери. Шамил байке мындай ачыгын айтыңчы. Жайлоого барган козу бир аз кечирээк өсөт дейт. Ошол чынбы? Ооба. Жайлоого барганда тоодо жүрүп мээнет кылып тамак таап жейт да. Үйдө жатканда даяр тамак жейт. Бирок көп кыйналбайт. Семиз эле болот, Бирок эттүү болот, эттери быйыл жакшы. Кийин өсүшү кандай болот? Өсүшү өсөт, ушул убактан кийин деле баягы жемин тууралап, жемчөбүн тууралап жакшылап рацион менен бакса жакшы эле өсөт. Ылдый айдап коюңуздарчы, бир-эки жакшысын тутуп көрсөтөбүз азыр эми. Булар дүң сатылабы же тандамай барбы, Шамил байке? Тандамайга да сатыла берет, дүң баасы чыкса дүңгө да сатыла берет. Кантса да бул козулардын азыр энелерин көрдүңүздөр, линиялары бар. Ылдый түшкөндөн кийин кышында жакшы өсөт дейт. Тандамай десеңиздер бир тандамай бааны айтабыз. Анан жок бүт баарын сатып аламын же мындайрактарын сатып алып багамын десеңиздер, анда өзүңүздөр жекече сүйлөшөсүздөр. Тандамай канчадан кыласыздар бааларын? Тандамай $1000 болот. $1000, Каалаган тандап кетсин экен, анда. Мына айдаңыздарчы бир жайып көрөлү. Канча баш эркек бар өзү сиздерде? 80. 80 баш, 80 баш кочкор бар. Куйрук. Жана айттым эле го, эркектер тарапка өткөндө Шамил байкенин коросунда куйрукту бир көрүп коюңуздар депчи. Негизи аккан куйрук билбейм эми болуп калбаса эле. Бирок негизи почти жок экен сиздерде аккан куйрук, Аккан куйрук чыга эле экен. Бир аз түшкөндөр болот. 5% да. Болду.
Mo көпчүлүктүн ичинде билинбейт, мисалы моундай хостуларды, өзү алып кочкор кылып, эртең тиш жараарда, мисалы, мына костун куйругун карап коюңуздар мына. Разрез четкий баш коңколорун көрдүңүздөр. Анын астында мына жумурткасы жарык. Шарпей окшойт. Шарпейдики ошол. Жумурткасы шарпейдик көбүнчө жарык болот, байкайсыздарбы байкелер ошолор? 2 бөлүк болот да. Шарпейдин тукумдарынан көп байкалат да. Анткени шарпейдик да өзү ошондой болгон дейт го. Сиздердин да байкалабы? Ооба. Анча-мынча тааныш королор бар. Тине дагы бирөө кетти байкадыңыз. Бияка бирөө кетип атат. Шарпейдиктин Мына жерде ошондой. бирөө турат. 2 бөлүк болот да. Шарпейдин бар эмес, бирок ошол көбүрөөк болот. Именно шарпейдин тукумдарын коюлган. Мына дагы бирөөсү кетти. Жарык жумуртка болуп. Азыр бир-экөөсүн тутуп көрсөтөбүз байкелер. Сиздерге үстүрттөн көрсөттүк. Азыр жакшы-жакшыларын да терип аралатып көрсөтүп коебуз. Мындан сырткарда 2 тиш кочкорлор бар. Аларды да сиздерге көрсөтүп коелу. Бирден экиден тутту. Мына Блондиндин баласынын балдары экен булар да, эркек козулар. Разрестер менен. Стойкалары, машалла мына. Сонун козулар. Булчу, бул не линия байке? Ал да Блондиндики. Өңдүүрөө экен, бул Ал. Артын көрсөтүп коюңузчу. Мына Шамил байке өзү кармап турган козу мисалы соода кылып көрүңүздөр. Мына ушуну Шамил байке таап бере аласызбы эртең бирөө кармап турган козу десе ушунчанын ичине? Оппа, мына 2 тиш кочкорлор көрдүңүздөр. Шамил байкенин 2 тиш мыкты кочкорлору бар экен. Ушул жактан көрүңүздөрчү байкелер, быйылкыга жаш кочкор иштеп аткандар болсо, мына эң аягында 2 тиштерди чыгарып атабыз. Куйруктарын көрдүңүздөр. Булар эмне линиялар байкелер ошондо? Булар деле ошол широкийдики, Блондиндики, шарпейдики. Үчөө. 3 линия, 3 линия. Бирөө жумурткасы жарык жүрөт, жанатан бери шарпей сүйлөдү келе. Баш ак жүргөн, светлый жүргөн ошо шарпейдики. Ас тарапта. Бер айдап коюңуз. Ошонун аркасында турган шарпейдики ошо. Мына. Бойлору да жакшы, параметрлери да жакшы экен. Мисалы, мына светлыйларды көрүп коюңуздар, аркы чекеде светлый басыппай башын көтөрүп. Сиздерге көрсөтөм азыр. Мына куйругу четкий. Жумурткасы жарык, куйругу кандай тик, светлый кочкор, мына жумурткасы жарык экен. Шарпейдикинен ушундай көптү болот байкелер мына. Бүт баары 2 тиштер, Жакында 4 тиш жарып баштаса керек булар, Мо декабрь өтүп жарат го, основной көбүнчө бизде ошо декабрь өтүп январга жарып калат да. Кечки туулуп. Сиздердикиде, эрте туулбайт сиздерде да. Жок, мартка туулат да. Январскийлер эми баштайт го жакында тиш жарып. Анда байкелер, могу партиянын баалары ар кандай экен, ар бири ар кандай кочкор. Мисалы, мынуңку башка, аркы жагыдагы башка, секирип турган кочкордуку башка, жана шарпейдики башка дегендейчи. Кайсынысы жаккан болсо айтор Шамил байкеге ушул жерден сиздер скрин кылып таштайсыздар WhatsApp'тан. Же ушул жерге келишиңиздер керек. Кочкордон канча сааттык жол могу жерге? 1 саатта кел. 1 саатта кирип келеби? Машалла, кана ушул жерден келип көрө бериңиздер. 2 тиш жакшынакай козулары калыптыр. Мына широкий окшойт, ортодо ошого окшош келип турат. Мына ошол широкий. Мына капталында кичине чийик турат го ошо. Но светлый не байке. Бул Блондин. Окшош экен, Мына Блондинге окшош экен типаж. Эмнеге сизде Блондин неберелер бүт эле куйругу тик? Же койлор ушундай тик куйрук бе? Койлордуку ошондой болгон го. Мына широкий. Койлорго тартат да. Могу кудум эле атасына окшош экен, Широкийдин баласы бар, ошого окшош. Анда байланыша бериңиздер. Булардын баалары ар кандай. Чалып мынау канча болот десеңиздер, же келип көрсөңүздөр бааларын айтат. Булар болсо экинчи партия. Булар деле ошондой эле 2 тиш кочкорлор, былтыркылар. Каалаганыңыздарды аласыздар. Мына көл, нарын, кемин тараптагы байкелер сиздерге өтө оңой болот жолдун боюнда.
50 000 сомдон койду. Каалаганыңыздарды аласыздар ушул жердеги кочкорлордон. Параметрлери ар кандай, көрүп турасыздар. Өңдүүсү бар. Мына. Эки тиштердин экинчи партиясы. Куйруктарын бир көрүп коюңуздар мына. Дээрлик бүт баарына тик куйрук экен. Мынакей.